أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli duanlar. Biz özümüzden başlayan dolboruzu ulantabız. Alda olsa barızga belgili sülüktü leylek moldaları. Bizden bugünkü konağımız barız ele biliriz. Arçabeşik'teki medrese var. Oşol medresenin muallimi Bekbolot'a kezdek kelgen eken. Bugünkü konakta oşol Bekbolot taksır. Anda sözlü özüne öre. Selamun aleyküm ve rahmatullah. Aleyküm selam. Hoş gelipsin Bekbolot. Anda sen özüңdү tanıştırıp geçeceksin. Atın, atаңдын atı, kançançın jıl bolosуң, leylektin kaysı ayılынан bolosуң, andan oşol içkiliklerden kaysı urusundan bolosуң. Bismillahirrahmanirrahim. Çakırганыңыздарга Allah razı olsun. Кубанычтабыз. Ушундай долбоор кылып, ушундай демилгелеп, сиздерге биринчиден Allah razı olsun, рахмат. Өзүмдү таныштырып кетсем, мен өзү 1990-жылы туулгам. Атым Бекболот. Өзүм Катыраң айылында, Лейлек районунун Катыраң айылында төрөлгөм. Бирок ошол турмушка байланыштуу 3 жашымда Бишкекке келе бергенбиз. Ошондо 93-жылдан бери ушу Бишкектебиз да. Бирок өзүбүздүн үйүбүз Катыраңда бар. Туугандарыбыз Катыраңда. Мындайча айтканда Катыраңдан алыстаган эмеспиз. Дагы деле ошо Катыраңга барып турабыз. Үйүбүз бар аякта. Өзүмдүн уруум Лейлектем Ават деп коет. Ошо Аваттардан болуп эсептелем. Анда Бекболот ошол динге болгон сенин кызыгууң, жолсо баягы дини окуу кандай себептер менен? Бир себеп болот го? Кандай себеп менен башталган, канча жашыңдан башталган? Ошол жөнүндө айтып кетсең. Мен өзү негизи молдонун баласы эмесмин. Мен атам өзү ошол юрист тармагында азыркы күнгө чейин адвокат болуп иштейт. Бирок менин ушу 4-атам. Атам Абдыкалык, атамдын атасы Мамыт. Ал деле Куранды шар окуп, арабчадан окуган экен. Андан кийин Мамыттын атасы Турду болгон, Турдунун атасы анан Кулмат, ошо Кулмат деген менин 4-атам болуп калат. Ошол Кокон шаарында барып, ошол сабак алган экен. Ошол жакта медреседен сабак алып өтө таква киши болгон экен. Ошо атам айтып берет да. Негизи өзүмдүн ошо бияка илимге келип калгандыгым, ошол өзүм мен биякта орыс класста окуп, шаарда окуп калгам, бирок ошого карабастан эми үй бүлөбүздө баарыбыз намаз окуп, мен да ошо мечитке барып намаз окуп, 7-6 класстан баштап ошо динге кызыгып баштагам. Ошондо 2004-2005-жыл болот. Мен өзү Арчебеште жашайм. Арчебеште жашап жүргөндө, анан 2005-жылдары ошондо Сираждын устазыбыз биринчи Пакистандан келип, анан Бешиналиево мечит. Ал учурда мечит жок эле, ошол намазкана эле. Ошол намазканада анан ошол жерде сабак өтөт эле. Жумасына 2 жолу сабак болот эле. Анан ошого карабастан жумасына 2 жолу машинкага отуруп алып, барып сабагына катышып, ошондо кызыгуу пайда болуп, анан медреседе окуйм деген ушундай сезимдер пайда болуп, ниеттер пайда болуп, анан кийин ошо ниет 9-класстан баштап ошо медресеге анан даярданып баштадым. Анан угат элем ошо медресеге бир пара жаттабасаң албайт деп, анан ошол жерден анан медресеге даярданып, сабак алып анан баштадым да. Бирок биринчи мен өзүм ошо маалим саны Куранга түшкөн биринчи устазым бул Рахманберди Дамыла, Рахманберди устазым болот. Бул өзү таныштар аркылуу ошол Рахманберди устазга барып калдым. Ал учурда Рахманберди устаз Нижний Аларчада сабак берет эле, Анарбай кары медресесинде ошол жерде имам эле. Анан ошол жерде мен жатып, талабалар менен чогуу жатып, ошол жерде даярдангам да медресеге. Анан ошол жерде анан маалим саны окуп, биринчи ошо тамганы үйрөткөн устазым Рахманберди. Рахманберди устаз өзү Расул Акрамда окуган, Молда Сабырдамладан сабак алган. Ошол жерде анан Абдыманап кары устаз ошолордун балдары менен чогуу анан даярданып медресеге.
Эми медресеге арчыбешке деп толук чечимчи боло эле, бирок арчыбешке даярданып аткан элем. Анткени мен угат элем арчыбешик ушундай катуу, тартиби катуу, аякка өтүш кыйын деп, анан өтө даярданып бир чети кычалат болуп, анткени бир парага жетпей калдым да, Мутаффин сүрөсүнө чейин келип калдым. Анан устазыма айтып коем, өтөмбү же өтпөймбү, устазым даярдана бер, буюрса өтөсүң деп. Анан бир чети Анарбай кары медресесине кылып кетемби дейм, бирок Анарбай кары келип ушундай балдарды өтө строгий эле, сабакты калганда баардыгы титиреп, ушундай сабак тапшыра албайт эле. Мен вообще эле тапшыра албасам керек, өтпөсөм керек деп. Анан бияка да өтө албасам керек деп ушундай экиленип калган учурум эле ошол учурда. Анан бирок ошол 2005-жылы Ораза Мамат муллалар ошол учурда арчыбешти медреседе окуйт эле. Анан 40 күн даваттан келип калды. Анан даваттан келип калганда ушундай сурап, арчыбешке тапшырайын дедим эле, десем, макул, экзамга барып көр, тапшырып көр деди. Анан ошол тагдырдын буйругу ушул экен. Анан барып медресеге тапшырдым, ошо өтүп кеттим. Ошо 2006-жылдан баштап биз 8 жыл окудук. Азыркы окуучулар эми 7 жыл окуп атат, биз учурда ошо 8 жыл эле. 8 жыл окудук. 2006 баштап 2014 бүттүк да. 2014 бүтүп, андан кийин биз 2 жыл мен илимий сапарлар менен жүрүп калдык. Шри-Ланка мамлекетине бардым, Индияда жүрүп калдым илимий сапарлар менен. Андан кийин ошол кайра бияка келип, медресебизде практика өтөдүм. Практика өтөп жүрүп, анан 2018-жылы анан устаздар ошол жака устаз кылып кабыл алышты. Ошо 2018-жылдан баштап азыркы күнгө чейин ошо устаз болуп, ошо кызмат кылып жүрөбүз, ошо Арчыбеш медреседе. Кыскасы ушундай болуп келип калган. Бул жерде ошол илимий жол менен эле жүрөсүңбү, же дагы бир кошумча китеп жазып, же китеп которуп, же башка дагы мындай кошумча жумуштар барбы? Негизи планда бар. Эми баштаганбыз. Ошо жаш балдар туурасында ошо китептерибиз, талим тарбия туурасында ошо китептер жазып атабыз, бирок жарыкка чыга элек, буюрса иншалла жарыкка чыгарабыз. Бирок кошумча башка китеп жазып мемет элекпиз. Китебибиз чыга элек мындайча айтканда. Анан кошумча өзүбүздүн мугалимден сырткары дагы өзүнүн ишкерликтери бар, жеке ишкерликтерибиз бар. Ошол негизги өзүм көп убактымды ошо медресеге арнаган аракетим кылам. Анткени медреседе сабагым 3төн көбүрөөк сабагым бар. Анан ар бирине сабакка даярданып киресиң. Ошентип убактын көпчүлүгүн ушу медресеге берген аракетим кылам. Медреседе ошол кайсыл предметтерден сабак бересиң? Медреседе предметтерден тафсир жалилайынан сабак берем. Акыйдадан фикул акбардан сабак берем. Анан грамматика боюнча грамматикадан Шарх Мулла Жамиден сабак берем. Ошол эми илим алып жаткан учурдагы, окуучулук учурдагы учурлар өтө бактылуу күндөр болгон. Эң баштапкы, эң алдыңкы биринчи алган сабактарым ошо азыркы күнгө чейин эстен кетпейт. Ошо Рахманбет устазымдан сабак алгам. Ошол учурда Рахманбет устазыбыз Нижний Алашада имам эле. Анан имамчылык кылып жүрүп, анан андагы ошо жеке иштери бар эле, анан ун сатат эле. Анан эртең менен сабак тапшырат элем, анан күндүзү барып ун сатат элем, кечине кайра сабак тапшырат элем. Анан ошол күндөрү өтө бактылуу күндөрдө азыр дагы эч эстен кетпейт. Анткени ошо сүрөлөрдү жаттап, тапшырманы берет эле. Анан ошол учурда устазга ушундай ихлас кылып, кызматын кылып, устаздын кызматын кылып ушундай бир бактылуулук деп сезет элек да. Сезет элем. Анан кийин ушундай ошол учурдагы жаттаган сүрөлөрүм өтө ихластын себебинен, ихластын берекетинен азыркы күнгө чейин ушундай кайталабасам дагы жат да. Калган мындай жаттаган учурдагы кайра кайталабасаң келбейт да. Окуган сүрөлөрүм, жаттаган сүрөлөрүм азыркы күнгө чейин ушунчалык бекем таш да. Анткени устазга кызмат кылып, ун сатып отуруп, анан ошол жерде жаттаган сүрөлөрүм азыркы күнгө чейин мындай эсимде. Анан ошол күндөрдө ушу бактылуу мындай өзүмдү сезем да, ушу бактылуу күндөрдү билем да. Анткени ал эң биринчи илимге болгон кадамды ошондо баштадым да. Андан кийин ушу медреседе да өтө күндөр өттү. Эми бактылуу күндөр ушул медресе учурда окуган күндөр экен деп айтмакчымын да.
Handa tuğanlar oşol ar bir kelgen bize ustazlar özünün oşol tajribasından ulan din yolda жүрген адам қатары жаштарға өзінің насаттарын айтады. Онда Бекболат сен дагы ошол жаштарға кандай насаат айтат элең? Камераны карап туруп, жаштарға бир насаатын айтып койсоң. Биринчиден сиздерге ошол рахмат айтам. Ошо сиздер ушул демилге элеп ушул ишти баштадыңыздар. Толкунда булам менен биргеликте. Ишиңиздерге албан ийгилик каалайм. Дагы да өркүндөй бериңиздер. Ушу менен токтоп калбаңыздар. Дагы мындан дагы чоң проекттерди ойлоп, мындан дагы чоң кызматтарды кыла бериңиздер. Аллах таала силерге ыраазы болгон болсун. Андан кийин жалпы элибизге, жалпы журтубузга Аллах таала береке берген болсун. Дин илимини салым кошкон ошо молдолор да көбөйөргөн болсун биздин ушул мамлекетибизде. Мамлекетибизге тынччылык болсун дайым, аманчылык болсун. Ошол дайым мамлекетибиз өнүккөн мамлекеттердин катарында өзгөчө дин жаатында өнүккөн мамлекеттерден болсун. Биз динди башка жактан үйрөнбөстөн, балким бардык адамдар, бардык ааламдан адамдар келип ушу мамлекетибиз Кыргызстандан илим ала турган мамлекеттерден болойлу. Номер 1 дүйнө боюнча номер 1 боло турган ушул мамлекеттерден болуусуну дуа кылабыз бардыгыбыз. Тугандар, мына биз ар бир эфирдин аягында бир икая дейбизби, окуя айтабыз. Бүгүнкү ошол окуябыз эки чеберчилик деген темада болмокчу. Бул жашоодо эки чеберчилик бар экен. Ошол эки чеберчиликти ийгиликтүү адамдар гана жакшы пайдаланат дейт. Эң ийгиликтүү адамдар гана жакшы пайдаланат дейт. Анын биринчиси бул унчукпай коюу, экинчиси жылмаюу дейт. Эгерде унчукпай кое турган болсок, көп проблемадан биз чыгып кетет экенбиз. Ал эми жылмаюу болсо, көптөгөн проблемаларды чечилишине жардам берет экен туугандар. Эми ошондуктан биз эгер ушул эки нерсени пайдалансак, жан дүйнөбүз жыргайт экен да. Жан дүйнөнүн жыргалына кош келипсиң деп айта турган ушул эки чеберчиликти жашоодо пайдаланганыбыз жакшы. Эми кээ бир адамдар бар да, senin жашооңдо бар болсо пайдасы дагы жок, зыяны дагы жок. Ошондой адамдар мисалы кээде сен учпай койсоң сенин жашооңдон чыгып кетет. Кээ бир адамдар бар, ошол сенин жашооңдон чыгып кеткени сен үчүн бир жакшылык тартуулайт. Эмне үчүн? Анткени сен учпай кое турган болсоң, ал сенин жашооңдон чыгып кетет. Эгер сенин жашооңдо жүрсө, ал сен аны көрүп, дагы андан бетер жаман көрүп калышың мүмкүн да. Ошол себептен ошо эки чеберчиликти бир пайдаланышыбыз керек. Bir misal menen жыйынтыктайлы. Bir muallim мектепте bir окуучуну катуураак урушуп коюптур. Урушуп койгон экен, баягы сабактан чыгып кетип барып энесине айтыптыр. Мен устаз ушундай урушту десе, энеси тажалданып, мен неге менин баламды урушат мен деп туруп келиптир. Келген экен, баласын жетелеп келсе, мугалим жылмай туруп, балам, сен эжеңди ээрчитип келдиң десе, бул эжем эмес, апам десе. Апаң ушул бул жап-жаш го, сен эжеңдей эле экен го десе, баягы оюн өзгөртү дейт, баягы жылмайм. Мен ошо балам не ката кетти, ошону мен билейин деп келгем, эми ошо мунун катасын биз буйрса оңдойбуз деген экен да, көрбөйсүздөр. Демек, жылмаю менен биз көп проблемадан чыгып кетсек болот экен туугандар. Мен сиздерге айтмакчымын, көп нерсени биз ошол учпай коюу менен же болбосо жылмаюу менен чечсек болот экен. Алла ыраазы болсун. Анда биз Бекболоттун бир дуасын алып туруп сабагыбызды жыйынтыктасак. Бисмилlah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin.